арбаңыз Жумадил байке, биздин маңдай тискей маегибизге келип бергениңизге абдан кубанычтамын. Биздин баягы телекөрүүчүлөр көбү сизди билбеши мүмкүн. Жумадил Эгембердиев бул ким деп же. Табылды Эгембердиев биздин баягы коомчулукка улуттун кемеңгери, көрөгөчү катары, ата мекенди көндүрүшүн жол башчысы катары жол чаап кетти эле. Бирок ал киши жалгыз чапкан жок. Сиз экөөңүздөр баягы куштун эки канатындай болуп бир үй бүлө жашай эки эркек экенсиздер. Ошол сиздер түптөгөн улуттук баягы тамак аштын статусун көтөрүп койдуңуздар. Кара жарманы бизнес кылам десе, убагында Табыке менен жора жолдош жүргөн, бир чөйрөдө жүргөндө шылдыңдап күлүштү эле. Тиги баягы чоңураак сүйлөп алды да Табыкечи, муну дүйнөлүк рынокко чыгара турган десе, анан кара жармадан ушуну дүйнөлүк рынокко Coca-Cola менен атаандаша турган бизнес кантип болсун деген дагы ар кандай тамашалар менен угуп калчу элем ошону. Ошон үчүн сизди студияга кош келипсиз. Өзүңүз айтмакчы, өзүңүзгө өзүңүз ээ боло албай жүргөн киши экенсиз. Убактыңызды берки жардамчыларыңыз сүйлөштүрүп, тияка барасызбы, баранда күнү буяка барасызбы. Анан бүгүн убакыт таап берип бергениңизге жакшы болду. Анан темабыз кыргыз кантип байыса болот. Кулак сизде. Кантип байыса болот кыргыз? Эми кыргыз кантип байыса болот? Бүгүнкү шартта алсак бир башкача, илгерки шартта алсак бир башкача. Илгерде эле Кыргызстандын байы болгондо. Илгерки Кыргыздын байы мал менен ченелген. Ким малды көп бакса, ошол бай болуп, ошолор малай жумшап, ошолор бай киши болуп эсептелгенде. Анан бүгүнкү заманбап жашоону алсак, мына 27 жыл, 28 жыл болуп баратабы биздин. 28. Эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап. Эми кыргыз бүгүн эки жол менен байыса болот. Биринчи жол бул ак эмгек менен, экинчиси арам эмгек менен. Арам эмгек менен. Арам эмгек. Эми муну эми суроо берип калдың, мен ачыгын айтайын эми. Жашырып жапканда коомчулук аны билип элатат. Көрүп элатат. Эми ошондон кутула албай аткан бүгүнкү биздин эң чоң көйгөйүбүз жана арам эмгектен качан кутулуп, качан элдин баары ак эмгекке, адал эмгекке өтөт деп элдер ушул коом качан өзгөрөт. Коомдун өзгөрүү жана модели ошол. Элдин баары ак эмгек менен, таза маңдай чекеттер менен таап анан жашаган эмгекке качан жетилебиз деп бүгүнкү күндө коомчулук күтүп аткан кез. Анан ал качан келет, кантип келет, анын модельдерин деле түшүнө албайт элдерчи. Жылда эле алдатып туруп болуп калып атпайлыбы? Тиги шайлоо сайы, шайлоодон шайлоого жашап калган убакыт болуп атат. Анан биз болсо эми өзүң билесиң, Табылды экөөбүз 90-жылдан кийин чалдык үйдө болуп турганда карайлап турганыбызда биз 87-жыл баягы Горбачев башталганда эле бизде ветер перемен деп коет, жанагы өзгөрүүнүн шамалдары, жыттары бизге келе баштады да. Кудай айтып, мурун бизди эмне деп баккан бул коммунисттер? Идеология мындай болгондо, сен жата бер, сен ойлонбо, сен вообще абубара болуп деле койбо. Баарын жазалат. Жалпы коммунизм төшөгү салынат. Ошондо жалпы мындай жашоо бир общежитияга жашайбыз деген бизди мектептен баштап ушуну тарбиялап келген да. Сөзүңүздө шоро компаниясы уже элге ооз калынып, көчө бурчектерде жанагы суусундуктар коюлуп калганда бир 10 жылдыгынбы бир датасы белгиленген да Кыргыз драма театрдачы. Ошону Табыке сахнага чыгып залдан энесин чакырган жакшы болду эле, энеңиздерчи. Ой, могу кара кемпир Кыргыздын баарын багып атат. Чыгып койсунчу буяка деп. Ошо тиги мына ушул кишинин технологиясы менен момтип бир арыз жармышевда сулуттук табаштын суусундук деп андан кийин суусундуктардын түрүн көбөйттүңүздөр. Бул кошулду. Эми ошол биз жарманы баштайбыз деп биз 87-жылы эле пландаганбыз да. Себеби эмне кылабыз, эмне жумуш кылабыз? Мындай шартка туш келип калат да, выживание деп коет. Кантип биз жанды багабыз, кантип эмне менен алек болобуз?
Анан биз ошону ойлонуп отуруп табылды экөөбүз бала кезден эле экөөбүздүн мындай функциябыз жасаган жумушубуз мындай бөлүнгөн. Бала кезден ал мен үчүн сабак окутчу, китепти окутчу. Атаңыздардын тарбиясын качан көрүп калдыңыздар? Атабыздын тарбиясын мен 4-класска чейин, табылды 6-класста ошону өтүп кетти агыш. Улуу ата мен согуштун каччысы болчу, жарадар болуп ошондон улам. Анан кайтып кетти. Жаш эле калып туруп, энеңиздер деле 64 жашында кайтыш болду. 64 жашында кайтыш болду. Атабыз бир топ качып калган болчу. Анан ошентип анан элдер биз баягы максымды жазайбыз деп 5 жыл жүрдүк, 7 жыл жүрдүк даярданып даже. 85-жылы келген идея, 87-жылы анан кийин анакы баягы немелер карбочук реформалар, усиление баштап, разруха башталбады. Ошентип отуруп 92-жылы биз ошого келген баягы ошондо гана быштык окшойт да. Анда Табыке көзү жеткенден кийин айткан ошону биз ушуну жасайбыз, кантип сатабыз, кайерге сатабыз, кантип сатабыз, кантип жасайбыз деп бизнеске биз опыт жок дейм. Ал кезде кимде опыт бар дейсиң. Биз эмеден эле рынокко өтүп кетпедик, рыночный механизмге. Рынок шартына. Ошентип анан жазарда элдин баары күлүп бизди. Ошо высшее образование дипломуңар менен ушу жарманы жасап кандай силерге уят барбы дегенде ушуна эске ишенбей. Анан биз өзүбүзгө ишенип анан табылды ошентип анан идеяны берип, давай Жумали ушуну жазайлы деп анан кийин экөөбүз анан арш эркек. Анан бири-бирибизге анан жөлөк болуп бул компаниянын эми үчүн ушундай жетиштүү, жемиштүү болуп калган ушу эки бир туугандын кичинеден бири-бирине болгон түшүнүгү. Биз сезимтал бири-бирибизди мындай көз караштан байкап турчубуз. Эриш аркага. Эриш аркага дейм. Ал ошол ал мисалы мен үчүн сабак окуса, мен үчүн тең эчтеги башка иштерди кылса, мен ал үчүн мал багып, малдын богун чыгарып, бут чагып, гүл чыгарып, ошентип жүрдүм дейм. Ошентип анан биз анан жетиштик. Бүгүнкү күндө эки бир тууган мындай иш жасамак турган сүйлөшпөй атпайбы, бири-бирине киришпей атпайбы. Бизде четтен келген кээде жанагы эмгек мигранттардын арасы айтып коет да, Южный Кореяда жүргөн бирөө айтат, аякта жетекчилер дейт. Бер жактагы карапайым жумушчулар менен аралашып эле кызмат кылып жүрө берткенде, сиздер ошондой. Эми сен жөнөкөй, негизи өзүбүздүн немебиз, мындай табиятыбыз жөнөкөйлүк. Табылды абдан жөнөкөй болчу. Ооба. Жөнөкөй. Анан ал ошо бизди жазап жүргөндө дагы жөн турбай жана публистиканы катырчы да. Публистиканы катырчы да. Каяпка чейин жазып, канча ушундай курс сөздөр менен жазып. Ошондой эсте калар публикалардын бири жанагы Америкага биринчи жолу делегация менен барып келгенде публикасы жанагы сапар кайрыктарды туалет маданиятынан баштап чоңдор барып келип жүрөт, ошондойду туздап, анан кээ бирлерге калемпир менен сээп койчу. Юмор. Ушундай жазар эле, юмор менен жазар эле да. Анан ошентип анан биз бизнести баштап, ошондон бери мынакей. Баягы мына баштап коюп эми балайга калдык деп тамашаласак, ошондон бери уйку жок. Уйку эмес, уйку жок. Уйкуда жок. Таң айтмакчы мындай бир өзүнүн айткандарында барабыз, мен өмүр бою акчага жетпей эле жатам депчиси, ошондон өндүрүшкө ошондой. Булар күндө бири-бирин жамап ушундай бар, снежный ком сыяктуу да, ошондо төгөлтүп жүрүп отурасың. Мындай ушул бүгүн эми Түркү белгилүү мындай брендти түздүк. Мындай жашоо кыска экен, өмүр кыска экен, Табыке мына моментип ооруга чалдыгып алып өтүп кетти. Мен зато жазаган киши калды, иши калды да. Айтпаңыз. Жазаган иши калды, бала бакырасы калды, бизге окшогон ага тууган, бир тууган дегендей улап, ушул брендти улап, биздин задача эми ушу брендти улап кете бериш керек, өлтүрбөй. Бул ата мекенин көндүрүшүн жолбосуз болуп калды, Табыке жазаган иши сиздер. Ошондон ушундай азыр элдер ушу ак эмгек менен эмгек кылып ушундай өлкөнү агартып көгөрсө кандай сонун болор эле. Андай болбой атпайбы мисалы. Ошентип анан бул биздин коомчулукта теңсиздик. Ошол убакта Союз убагында кимдер завод фабрикалардын башында турса, ошолорго эле өтүп кетип атпайбы, өтүп кетти да. Ким бийликте болсо, ким байлык колунда болсо ошол убагында, Союз ыдыраган убагында бүт эле ошолор өтүп кетпедиби. Анан биздин конституцияда мындай жазылат да. Бүт өлкөдөгү бүт байлыктын баары элге тиешелүү деп. Каяктагы элге тиешелүү. Ооба, айтсаң. Кайдагы жөн эле жазылган нерсе да. Бул большевиктик саясатта эл мына бүгүн ошентип экиге бөлүнүп калды да. Жанагы мамлекеттин эсебинен байыган байлар, анан алар бир 10%
10%. Дагы 10% өз эмгеги менен оокат кылып атат. Анан 20-80% итке минип калган да. Азыр киши ыйлагыдай мисалы любой регионго барсаң, эми ашып кетсем, 1 гектар жер бар дейли. 1 гектар жер. Анан да бир 2-3 уй бар. Жылкысыга берек. 20-30 кой бар. Бул эмне деген эме? Эмне дейсиз? Анан мен айтчымын, мен да илгери мал багып калдым да. Мен де мал багып, чоң самырда мал багып жүрүп, анан табалды окуп жүргөндө мен мал багып калдым да. Мал багып, анан кийин мал баккан болбойт экен, анан армияга кетип, анан армиядан келдим, анан табалдын аркасы менен жармаш окуп, анан мен дагы окуунун киши болдум да. Анан мен айтчы элем, ай ушу бир 20-га жетпеген коюбуз бар. Апам айтам да. Ушу койду таштап эле шаарды өтө жылы ушактан оокат кылбайлыбы десем эле, ал киши жок, ушу мал менен оокат кылыш керек, кыргыздын келечеги малда деп эле. А мен айтам, багыш кыргыздардын шоруда. Баягы 20 коюң же өнүп 200 болуп кетпейт, же кырылып калбайт. Малдын артынан жүрөсүң. Кырылып калса үмүтүң үзөсүң да башка ишке кетесиң. Жок, баягы күндө баягы туягын санап жүрөсүң да. Сапатты санабайт, сапатты жашоо деген маселе бар да. Аны мен эч ким түшүн жок. Сапат деген сөз. Туягын санайт. 20 коюм бар. Айтпаңыз. 4 уйум бар. Сапаты өмүр бою ошого койдун артынан кул болуп малга кызмат кылып. Малга кызмат кыласың да. Ошону өлтүрбөйүн деп ошону кызмат кыласың. Ал сага иштебей атпайбы? Ошо менен өмүрүң менен ошону өтөсүң. Анан балдар чоңойот. Балдар айыл балдар. Анан окуудан жок малдан ошого байланат, бир баланы байлайт керек. Бир баланы байлайт. Сен кичи баласын байлайт, сен ата энең багышың керек. Ушул 20 койдун артынан, 4 уйдун артынан, 5 жылкынын артынан сен кул болушуң керек. Ушундай психология. Ушундай шартта жашап атат. Жана айылды өнүктүр деген программа болуп атпайбы бизде. Каяктан нөгөт? Элдин аң сезимди биякты. Анан ошол эле малды көбөйтүш бир жакшыраак кочкор алалы, жакшыраак бука кошолу деп мындай жана асыл тукум. Селекция асыл тукум. Ал канча турат? Кочкорлор 15-16 миң, 20. Өлүмдү көрөт, анын эмне кереги бар? Жетет да өзү эле жүрбөй кетет кочкор. Нарын акбашыдын малы көп, бирок жембаштыкпай. Ушундай психология. Сапатын санабайт, сапаттуу жашоо дегенден таптакыр алыспыз да. Сан эле. Саны баягы ашмалтай чыккан баягы. Эми ошол койлордун кебетесин көрсөң, жетим улактай болуп турат, кебетеси кеткен. Ушундай жашоодо азыр шартта кыргыз эл жашоо. Андан 1 гектарга арпа айдайт. 2 центтен ашык арпаны албайт ошондон. Жайы менен ошо арпага байланат. Айтпаңыз. Же бет айдайт. Мүмкүн маселе карасаңыз огородунда тиккен помидору, бадам бербейт. Агаранда тоо таштын арасында жүргөн чөп жардычы, баары чөптөр. Килограммы кымбат болуп атпайбы? 150-200 сомдон жана ит мурундар, башка чөптөр. Ошону аны жыйнабайт. Жок, аны ага көнүш керек да. Мына эми дунгандарды карабайсың. Мына дуңгандар менен аралашып кыргыздар эле. Мына илгертен бери мен дуңгандарды билем. Ошол эле дуңгандар кыргыздар менен жанаша туруп алып эле ошончо эле жери бар, 10 соттук, 20 соттук. Кыргыздын деле 20 соттук жери бар, дуңгандын деле бар. Эми ошо дуңгандар ошондон байып атпайбы? Бирок кыргыз дуңган иштеп байып атпайбы? Ошо башка ошо менет кылган элди да жактыра бербейт, кыртыс сүйбөчү. Бирок баарыбыз жаман көрчүбүз. Мамлекеттин казынасына ошолор көбүрөөк салык төгөт. Жумуш орну соодагер жаман деп бизге жаман көргөчү да. Мен соодагер кишилерди көргөндө, жана өзбектерди көргөндө сарт деп жаман көрчүмүн да. Кийин өзүм мына соодагер болбодум мына. Бирок биз соода маданиятын үйрөнө албаппыз. Базарга барсаңыз, жанагы кыргыздын тейлөө маданиятын көргөзбөйт да. Агаранда дуңганга барсаңыз кичипейил, тим эле конугуңа кошколдуп коет. Эң главный инструмент да тиги рыночный экономика. Торговляны билбесең, айтпаңыз. Өндүргөн товарыңды, продукцияңды сатканды билбесең, каяктан сен бизнесменсиң? Каяктан жакшы байсың сен? Биз ушинтип ошо бир топ жыл сооданы билбей, сенебой стратегияны билбей, 10 жыл, 15 жылга жакын туура эмес баа менен сатып отуруп, анын баары сиздерге чоң мектеп болду. Эми чоң мектеп болду. Мен өткөн ошо боюнча бир айтып берейин жаштарга. Кантип биз 26 миллионду 10 жылдан ашык жоготконбузду. Долларды. Ушундай. Бир баа менен сатып бериптирбиз. 10 жылдан ашык. Бир баа менен баягы стаканын 2 сом менен сатып бергенбиз. Чайдын стаканы ал убакта
4-төн 5-төн бөлүп турган кез. Көрдүңөрбү, бизде мына билимдин жоктугу, опыттын жоктугу, тажрыйбанын жоктугу, анан коркоктук ошондой. Эми ал өзүнчө история да. Мына жоктон барды жараткан дагы бир Супара жөнүндө сөз кылалы. Какырап турган сай эле. Ошо Супара турган жерчи. Анан мындай карасак, көз жоосун алганда эле шумдук строй материалдар эмес, бирок эң жупуну, эң жөнөкөй жаратылышын эле табиятынан алган ошо сайттын таштары менен көрктөндүрүп коюп, анан үстү камыш менен жабылып, мындай айтканда чыгым аз. Бул маданий борбор болуп калды бул. Жок, бул мындай да эми Табылды көздүн миссиябыз ошо болгон да. Миссиябыз улуттук баалуулуктарды жандандыруу, ошону алып чыгыш керек. Рыноктук модель менен, рыноктук механизм менен. Түшүндүңүзбү? Биринчи бул максым, жарма, шалап, бул да улуттук биздин байлыгыбыз да. Туурабы? Маданиятыбыз. А тиги деле ошол Супара деле ошол. Супара деле ошол. Ошо миссия, эгер миссияң болсо, сен туура кетесиң деген сөз. Туура. А миссияң кээ бирөө сурайт да, миссияң эмне десе, акча табуу деп айтат да. Анын иши бүткөн иш. Ал жанагы биздин адал, тиги арам тамактар ошол. Аларда миссия жок. Аларда только акча табуу. Любой ценой баю. Улуттук тамак иштегенде, маселен, Бишкекте эч бир ресторандачы БЖ жана ичеттерчи түйүлүп бирдеге кылып жейсиң, Супарага барсаң баары ошолчу. Эми ошол жерден мына эч жерге кереги тийбей, жарабай турган жөнөлөр сайды, бир мусорный яманы айтпаңыз, мусор жаткан. Ушундай жаратып башка нерсе кандай кылып таштады. Мунун баары жанагы идеянын бардыгы, миссиянын тууралыгы. Анын ишкер деген ушундай, ишкер деген ушинтип иштейт да. Жоктон барды жаратты. Жоктон барды жаратты. Ишкердин негизги миссиясы, настоящий ишкердин миссиясы. Летно комплексте болуп калды да, мындай карасаң туристтерге келе турган бир көзгө басар жер бар да. Улуттун байлыктарын көргөзүп атпайбы мына. Этно маданият, конокто кантип болуш керек, тамактардын бүт түрлөрүн жана ошол жерде жазып атпайбы. Өнүккөн Европадан келгендер үчүн жана эски шалдыраган аралган турганы алар үчүн экзотика да. Ошо да. Ошонун түбүнөн эле ишкерлер ушундай иштеш керек да. Эми сиздин Ыштыкман чогуу келели. Күндө өзүңүз чакырдыңыз мейманга. Барып ошо Ыштыкман чоңузда отурганда бир айтканыңыз жакты. Мен көрсө элге, туристтерге, башкаларга атмосфера сатат экен деген. Ушунуңуз жактылар ушундай. Ал эми Карабулакты дагы мен тиги Табыкем тиги Супараны экини курганда мен да чогуу баштап калдым. Ошол бирок ошону көрбөй калды да, бүткөн ошо өкүнүчтүү. Анан ошону бүтүп анан мен дагы ошо комплекс салып, анан кийин коюш жерге мончо салайынчы деп анан ой кетти да. Эми жанагы эл көрүп жүргөн, барып жүргөн мончолорду салгым келген жок, чын айтсам. Бизде эмне мончолор бар? Орустун мончосу, финский мончо, турецкий деп котканмын, анан дагы башка ыйраткан деле мончо жок. Жапондордун жана онсен деген мончосу бар. Ошо менен анын беридеги шаарда сауналарды болсо билесиң аларды, эмне алып таштаган. Саунанын баарын искаверка эле. Айтпаңыз. Анан эмне салсам деп анан ошентип отуруп анан кыргыз мончосу болгонбу, кыргыз кантип жуунган деген дагы ушундай суроолор берип кичине эметип ушу намыска тиет да. Таң көрөм ушу неужели кыргыз кантип эле кылман чейин келген кычыбысы болуп жүрөт. Сунун баары кенен болсо эмне от деген бар, кантип эле жуунган. Анан бирок мен ойлоп коем, тарыхта жок экен мындай мончо тууралуу жазылып атты эч жерде. Мен сөзүн соңунда башында бир жолу бир радиодан угуп калдым. Мындай Кыргызстанда болгон дегениңизчи. Анан мен дагы кете биз улутту көкөрөтө берген жакшы көрөбүз го, баасы элбиз, улуу элбиз депчи. Ошентсе дагы сиздин мындай фантазияңыз да барып түртөт экен. 50 жыл 40 жылдан кийин баягы өзүңүз айтмакчы бар эле жумадиндик басына кыргыз урпагы да жумадин. Ошо тарыхтан жок да, мен деле китепти Табылды окуган жокмун. Анан эч нерсе таба албайм. Же тарыхчылар деле айтпайт, же атабыз айтпаса, же таштап кетпесе мындай эме кылчу мындай. Жазма маданият болбосо. Анан койдуп анан кийин кыргыздын эмнеси болгон? Кыргыз деген боз үй болгон. Кыргыз деген эми бүгүнкүдөй заңгыраган там салган эмес да. Эми ар кайсы кокту колоптоп, агы мындай коонго токтой кылып эптеп бир жагын жамап анан ушундай шамалдан эметип ушундай бир жер тамдары салып анан жанагы эле Табыкем Супарасындай эле ушундай образ жашашкан да. Таш ушундай боз үй ушундай элечи. А мен деле ошондой анан асканын бооруна жабыштыра салып баягы
Эми квадратный кылып койдум да, негизи мындай круглый болуш керек эле. Ал просто меники бул пробный да, бир эксперимент бул. Анан кийин бери жагына бассейн салдым, асканын бооруна. Булактын экен. Анан кийин баягы очок, кыргыз негизи очок ортодо болгон да. Любой боз үйдө очок ортодо. Анан бул очоктун эң негизги маанилери бул буга тамак пышкан. Бул курсак, тамак жөө тиги бул. Анан кийин бул жылыткан ошо боз үйдүн ичин ортодо туруп. Анан бул жарык берген. Айтпаңыз, көп функциялуу. Көп функциялуу. Анан оттун тегерине отурганда ушундай жанагындай ушундай энергетика берген. Анан кыргыздын баягы бийлери чогулуп алып анан кийин отуруп анан кеңешкен да, ким менен кудо болобуз. Кыргыздар коктугулап эле согуша берген билесиң да. Кимди чабабыз, кимди басабыз, кимди бий шайлайбыз деп. Оттун тегерегинде жүргөн маселенин баары. Баягы от центр болгон да. Борбор. Анан койдуп ушу отту ортого коюш керек да, ушунан деп анан кийин мен өзүм политикмин да, парти жакшы көрөм да. Көмөкөбүз Мончого такай барчыбыз. Биз ала эсен ушу билебиз Мончону. Анан ошо өзүм любитель болбосом ушу Мончону жазабайт элем да. Мончонун эмесин, философиясын түшүнбесем, ошондон улам анан кийин анан ойлоно берсең, ойлор деген ушундай буркуп келе берет экен. Бир нерсени жасайм ушундай элеп кете берсең, артынан түшүп алсаң. Мун чынагында улуттук колоритти берипсиз Мончого. Ошо да. Унаагадан аттагандан баштап кийиздер төшөлүп, анын үстүнө жанагы кыргыздын, эми муну мен тиги көчмөндөр Мончосу деп атам. Көчмөндөрдүн ичинен тиги кыргыздар Мончосу деп атам да. Анан кыргызга бул көбүрөөк тийишели да. Муну финдер мунун оюна келбейт, финдердин. Финдердин, там Италия, немистердин оюна келбейт, могу именно менин Мончомчу. Ушундай салыш керек экен. Бул только биздин көчмөндөрдүн жашоо образына тыгыз байланышкан. Көрдүң го? Анан ташты үйдүм. Ташты сыш керекмин. Жанагы оттун баарын, күйгөн оттун баарын. Негизи кемеге от жакканда же печке от жакканда энергияны баары өчүп кетип калат турбу менен. Бүт эле. 80% токун өйдө чыгып кетип атпайбы. А мен наоборот 90% алып калып, 10% гана эшикке чыгарам. Аны жана суу таштын үстүнө өткөзүп, тескеден келген таштардын баары. Жанагы күйүп аткан калориянын отунун баары менен ошо алып калып атпайбы? Таш менен. Аккумулятор да. Баягы аккумулятор заряжедесиң го, ошондо заряжедетип анан берге коюп коюп атпайбы? А жерде 2,5 тоннадан ашык 3 тоннага жакын таш бар. Аны ошол жерге алып чогултуп анан отуруп анан кийин кичинеден анан серпип коюп анан кийин сээп коюп. Агы жарым эле көп, 200 грамм эле жетет. Анан жана тескейдин жана буруксуп жыттанган эме чөпчөлөрүн эми ошол жерден эсне чөп, чабырес, мията, анан жанагы чалкан, ар кандай даарылык чөптөрдүн баарын тең алып анан ушу менен анан бетирип анан эметет. Бул өзүнчө бир уникальный эме болуп атпайбы? Мына процедура. Биздин темага ушуну алып келип атканыбыздагы кыргыз кантип байса болот деп эдикпи? Мына жоктон бардыгы кылууда кыргыздын Мончосу жок деп кол кушуруп отура берсек отура берет элек да. Буну реклама катарында айтылып аткан жок, бирок улуттук сыйлык жараткан көп айтат кээ бир тараптар. Жуманбек каяктагы демени сиз тиги кыргыз Мончосу деп таап алгансыз, доказательство этпейсизби деп. Мен доказательство мына турбайм мынакей ушул. Бул кыргыз Мончогу ошонун эле тегерегинде болгон. Очокту мындай интегритет мындай башкача кылып койдум. Пазачаны башкача кылып койдум. Жөнөкөй нерсе, буга акылдын деле кереги жок, буга 2 институт бүтүп кереги жок, буга депутат болуштун кереги жок, буга министр болуштун кереги жок. Жөнөкөй эле да, жөнөкөй эле нерсе. Жөнөкөйчүлүк кереги жок. Эч буга кол кылып деле кереги жок. Анан эми тарыхта жок болсо эмне кыл дейсиз? Бул уже популярный нерсеге айланды. Бүт ошол жерде жүрөт. Бул байларга жасалган да, бай кишилерге. Эми акчасы жоктур деп байлар акчасын кайга чачарын билбейт да, ошол жерге алып барып чачкыла деп атам да. Байларды жана сорпода кайнатып тарсаксы керек. Жанагы астында казан турбайбы, ал болсо жанагы илгери шоробушкан казан. Анан мен досторум барып келет, ашып от жагам да. Өйгө бунун кайнабайсызбы, эмне болуп кетет да, шоруңду шорподой кайнатам деп тамашалайм. Там көңүлдүн кылганы жок болобу? Анан ошонтон ал кайнатылган эме дагы жана бирөөнүкүн чычырканак немеси бар. Аягын чөптүн бир 6-7 түрүн бир завар бизакана кадимки эле чайдай. Тиги ат бар жасап алып коюу монда. Анан ысык сууну куюп жылы 37 градус менен беребиз. А тиягына болсо абил пиха менен
Анан тиги кочкордун тузу менен дагы башка дагы көп зарылуу чөптөр бар. Айрден келечекте анын баарын жасайбыз. Ошентип айтам, эми тарыхта жок болсо эмне кыл дейсиңер? Дагы бир 40-50 жылдан баягы Жумадилдин Иштик мончосу айтылып калса, ошо менен история калып кала берет. Ооба, сөзсүз. Болду. Тарыхта ушундай бир саналуу адамдар эле жаратып коет. Анан жана биз кыргыз кээде ушундай бейиштей жерибизди бир тозоктор темселеп дүйнөнүн төрт тарабына кетип атпайбызбы? Жумушчу мигранттар канча, жердин ресурсу канча, жаратылыш ресурсу биздечи ошого акыл, адамдык ресурсубуз эле жетпей атат го. Болбосо жетсе мына силер куруп атасыңар, жасап атасыңар. Эми мигранттар багыштар ар ким кантип окат кылабыз, биякта шарт жок, жумуш орун жок. Бүт поисках тиги бакыттын поисках. Счастье орусча, поисках счастья. Ошол талап менен тиякта спрос бар да. Россия спрос бар да, жумуш орун жетпей атпайбы. Аны ошол жака кетип атат. Ал естественный. Бирок ошол кеткен мигранттардын көп нерсени үйрөнүп, мисалы Москвага барсаң, жалаң кафе ресторанында только кыргыздар иштейт. Ору дагы, официанты дагы, алар уже баягы көчө шыпыргындан өтүп кетти уже. Жана стройкада иштешет. Мына ошолордон кийин кайрылып келген ошо Кыргызстан, будущий Кыргызстанды ошолор курат. Себеби билет алар тиякта сервис деген эмне экенин билет. Ооба, сервис теле маданият. Анын миграциянын жаман жагы да бар, анын жакшы жагы бар. Жаман жагы бизге кетип кайра келбей калганы. Ошо болуп атат, келбей калат. Ошол. Анын көбү кайтып келген, анан ошол тияктан үйрөнгөн нерсени бияка салат. Туура айтасыз. Анан жанагы бизде бүгүн мактанып атышпайбы, мигранттардын эсеби баланча миллиард түшүп атат тиги деп. Ал 10 жылдан түшпөй калат. 10-20 жылдан бербейт алар, айтат. Мен силер жөнү бага берем деп. Мен өзүм биякта бала окурам бар деп, алар тиякта уже гражданин Россия болуп атат. Түшпейт эми 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин. Ага ставканы жазабаш керек азыр. Ото биз айтып атып, мигранттардан акча келип атат депчи. Бул сыймыктан. Болду, ал биякта бага калган бир тууган тигилердин ата-энеси берип атат. Анан 20 жылдан кийин ата-энеси тиги дүйнөгө кетсе, анан кимге жиберет? Өздөрүнүн бала окуп, өздөрүнүн жанын багыш керек. Болду, бертин да бербейт. Ошол эсеп кылыш керек. Биз жана кыргыз кантип байса болот дегенде бир эле баягы материалдык жагынан да түшүнүшү мүмкүн, кезече рухий жагын дагы кеп кылсак да. Эми байлыкты биз ошондо болуп атат да. Руханий байлык деген. Мына биздин жанагы ошоро биз руханий байлык, миссия негизги биздин максатыбыз ушу улуттук байлыктарды ордуна коюу, ушуларды жаратуу. Биринчи руханий байлык ушул. Тик материалдык байлык акча өзү келет. Туура. Мына биздин миссия, философия ушуда. Биздин философия ушундай. Руханий байлык. Биз ушуну көздөп тандап алганбыз. Биз ошондон анан кетпей, эгер ал миссия жок болсо, биз арак чыгара баштамакпыз. Биз тамекеге жабышмакпыз. Биз дагы бир балекетке жабышмакпыз. Биз дагы бир бийликке жабышмакпыз. Таванды президент болом десе, депутат болом десе ким койду дейсиңер? Айтпаңыз. Колдомок сени. Биз айтып атабыз, жок, биздин миссиябыз, биздин жолубуз мондай, ушу менен түз кетели. Сизде да андай демак жок. Биз андай ойлонуп түшкөр электе. Мандат түшүүбүзгө да кире электе. Оюңузга да келбейт. Ою да келе элек эми аны. Андан көрө жанагындай атмосфераны сатып туристтик. Анан мончону саларын салып алып, мен 4 жылдан өттү, уже 5 жылга кетти. 3 жыл түшүнбөй жүрдүм. Эмне жасаган продукциясы эмнеге келип атат деп түшүнбөй жүрөбүз да. Мына 1 жыл болду эмнени сатып атканыбызды. Биз атмосфераны, анан ощущение деп коет деги орусча. Ушуну сатып атпырбыз. Элдер ошол жака бара, ошого барат экен. Жана ошо шартты, ошол жердеги ошол концепция, идея. Жана байкадыңыз да? Ооба, көрдүм. Кандай бир свободно. Кыргыз деген мындай дух свободы деп коет. Биз деген тоолуу кыргыздар, негизи кыргыздар тоодо жашаганда. Анан тоодо жашаган адам менен равнинада түз жерде жашаган экөөнүн психологиясы ар кандай. Ар кандай. Бая тамашаңыздай да. Тоодо жашагандар более находчивый, более мудрый, более изобретатель. Ситуация выживания деп коет. Ошо тоонун жанагы азап тозоктарына чыдаган адамдар, ошолор кыйын адамдар.
Туура айтасыз. Накойчу бүт кыргыздар негизи. Эгер бир жер жүзүндө бир катаклизм болсо, кыргыздар эң акырында өлөт да. Кыргызды ашкара мактабаңыз же. Эң акырында өлөт. Тоонун башына чыгып кетет мисалы. Бизде топ болсочу. А тоонун башына түз жерден чыгылсаң, ол этектен өлөт могу. Басып өтөкө жетпейли. Кыргыз детиги 3 күн 4 күнгө барып кысылдап ошол жерде турат. Детиги уларлар менен сайрашыпчы. Кычылдашып кашкырлар менен, аркар кулжалар менен. Ошондон кийин атмосфераны сатып атыптырбыз да. Атмосфера деген ошол концепция. Концепция, ошо концепция жанагы чок бар, очок. Ошоктун тегеринде отурат. Ишта бассейн, кардын астында отуруп жанагы ваннада отурасың. Тегерек мындай басып жүрөсүң, абаны жутасың. Жаратылыш менен чогуу мындай учагында бөлөнүп. Мына өткөндө биз ошо түн ичинде отурдук, мочудан чыгып алып, үстүбүздөн сампарлап кар жаап атты. Көрбөдүңбү? Кар жоонуңа түшкөнгө ушугөн жокпуз. Мочудан адамдар ошого келет экен, ошондой. А мисалы элдикинде баарын жабык кылып монча салып койсом, ага кызыкмак эмес. Бир шаардан ичип алат. Вот эмнеге барып атканы мен өзүм кийинчүн, өзүм жазып алып, анан өзүм түшүнбөй жүрүм да. Бизде шоронун башында ошентип түшүнбөй жүрдүк да. Жана апабыз тууралуу айтып атпайсызбы? Апабыз баягы орустар айткандай замутил деп коет го бирдеке баленин баарын ошо иштеп баштадылар. Баштап коюп өзү азыр түшүнбөй жүрөт эмне алып таштаганын. Түшүндүңүзбү? Анын эң главный ролу тиги максаты деп коюшкандай, ал киши бизди бала кезден баштап тиги максымсыз бирде күн максым жок болгонун биз билбейбиз да. Күндө максым болгон бийлер. Мына эң негизги мээнети ал кишинин жасаган ушул болгон да. Аны ал киши бүгүн деле түшүнбөй жүрөт. Эмне болуп калганчы, кандайчы жаралып кетти. Анан кийин биз накочуудан предпринимательдерин биз аны рынок алып чыгып башка модель кылып таштадык. Ана биз жанагы темир тесек бирденкени экспонат болуп каларын ойлоп эле көрүнгөн жерге таштап жүрүшү элек. Бирок сиздер жыйнап келип коюп, кээ бир жаргылчак таштар, жанагы бир арабанын бир шалтырган дөңгөлөктөрү, аларды кандай топтоо? Эми аларды жанагы бизде тең туристтер, бул эми бизге туристический объект айланып калды да. Ошо супара деле, супара өйдөңкү, меники карап, бүт эле келген иностранцтерге, иностранцтар коелу, биз деле жаңы кыргыздарчы, киргиздер. Түшүнбөйт кеченки биздин улуттук жанагы идиштерибиздин жаргылчак эмне экенин билбейт да. Ошону көрсүн деп ошондой максат менен как музейный экспонат катарын чогулттук да. Ал талкан шоколад жаратуу идеясы кимге келди эле биринчи? Ал эми ошол Табылгамдын өзүнүн үй бүлөсү менен жеңем болуп иштеп атышат. Бул да ошол жанагы миссиянын бир ишке ашырды. Негизинде, миссиянын негизи ада бир бөлүгү талкан, дагы көп нерселер бар. Баягы супарада улуттук да бул улуттук. Эми ошону эски баягы улуттук тамакты азыркы жаңы заманбаптын талабы менен байланыштырып, айкалыштырып, анан мына ушундай бизге кыргыз ушул жашоо жетпей атат. Биз качан оңолобуз? Туура айтасыз. Анан жана жаңы жашоо деген өткөндө мен жаңы жашоо жөнүндө айтсаңыз, ошону формуласын. Жаңы жашоо деген бул өзү жаңы жашоонун талаптары ушулар жанагы биз жазып аткан нерселер. Жокту бар кылып, кыргыздын эски маданияттарын, пайдалуу маданият үрп салттарын жаңылоо и так далее. Анан бул целый концептуальный маселе да. Анан эми бу жерге өзүнчө бир бу жерден китеп жазыш керек, өзүнчө бир ченемис убакыт керек. Мен жаштарга айтам, жаңы жашоо деп мен кескесте ушундай азыр ошонун негизинде жашап, өзүм аракет кылып, анан ушунун үстүндө иштеп атам да. Өзүмчө мен ошо жашап атам, мунун талаптары көп. Аны мен кыскача айтам. Жаңы жашоо менен жашагың келеби? Жашагың келет дейт. Сен эле кызыгасыңбы? Кызыгам. Анда эски жашоодон отказ бер. Түшүндүңүзбү? Эсиң кандай деп анан кээ бирөө селт чет, а кээ бирөө жабышып мага кызыгат. Бул эмне дейт? Айтып берчи дейт. Айтып бериң. Жөнөкөй элечи, мисалы, өзүңөн баштачы. Азыр эл журт баары жанагы реформа деп бир жаңы бир жашааны күтүп атышат. Грузияда эмне пайда болгон жаңы реформа,
тетиги Малайзияда эмне болгон Мандемдин баары баш мыйзам ошону анан эле мыйзамды издешил ушу бара болуп атат да. Күтпө ал дагы биздин мыйзам барбы, биздин тиги жанагы аткамирлер дагы ак жолго түшкүнчө дагы бир топ убакыт бар. Израиль конституциясы убакытты жоготпой эле өзүңдү ойлоп, өзүңдөн башта деп атам да. Если хочешь изменить мир, орусча айтканда, измени себя деген бар. Эң туура, мага ушул аябай таасир берет да. Конфуцийге. Жөн эле тиги акты баарын тиги ошо тигил жаман, бул жаман, ошон үчүн мен жаман болдум. Ничего подобного. Өзүң доңдогун. Жөнөкөй эле мисалы. Жөнөкөй эле. Жаман адаттар тышта. Какырба, түкүрбө. Паркта отурганда сиденьянын үстүнө чыгып алып отурба. Машина айдап баратканда тамякыңды тыштаба. Бөтөлкөнү ыргытпа. Жолдун боюна барып эс аласың тет аламын ичине, коктун ичине. Барып ал. Отурган жериңди тазалап, бүт-шүпүрүп, чөнтөгүңө салып кет, машинага алып кет. Жаратылышты ая. Бирөөгө жаман сөз айтпа, бирөөнү оскорблять этпе, бирөөнүн оокатына кызыкпа, бирөөнүн личный жашоосуна кийлигишпегин, бирөөнү өлтүрбө, ууру кылба, алдаба. Ушундай бир принциппен жаша, ден соолугуңду кара. Хадисте да бар эмеспи, кулактан келген нерсе адам жан дүйнөсүн булган, ооздон чыккан жаман нерсени жаратат. Ден соолугуңду оңдо. Ден соолукту кантип оңдойт? Тамакты аярлап ич, тармакты система питания деген бар. Маалы жок. Ошону дайыны жок эле жей берсең, ошону кутул. Сарбаштыктан кутулгула. Аш кере жанагы ашкан аштойду токтоткула. Жанагы ысырапкорлукка жол бербегиле. Ошону өзүң башта. Туура. Тамеки чекпе, арак ичпе. Мени сурайт. Сиз 67 экенсиз. Мен 67-демин азыр. Анан чымыр дене. Анан спорт менен заниматься эт. Спорт менен алек болду. Бас. Ошол балдарыңа как раз тарбия болот. Поступок менен ушуну үлгүлөш керек. Сөз менен эмес. Поступок менен, ишиң менен. Жазаган ишиң менен, жазаган ошондой жүрүң баскан турганың өзүңө. Анан арак ичпейсиңби дейт, мен айтам, аракты билиш керек ким менен, канча каерде. Ошону билсең, ошондо арак ичкенге жатпайт ал. Тамекини чекпеген. Тамеки чеккен киши ал болит болот. Мен ушинтип айтам да. Көрүңүздөр окуркасын тыштайт, эметет, өрттөйт деги болот. Ушундай жаңы ошонун бул чоң тема өзү. Бул жеке мындай масштабталганда. Сиз мындай ойчул адам эмессизби? Бир суроо. Былтыр бир кырсык болуп жанагы Усупарада өрт чыгып кетпедиби? Ошондо өрттү тиктеп отурганда бир ой келдиби? Же аны тиктеп отурган болгон. Дейли ошондон кийин окуядан кийин эмне ой келди сизге? Бул өзү кырсык болду да. Көп айтты бирөөлөр өрттөп кетти анан тиги да. Бул кырсык болду. Кырсык болду. Ар кандай ой кетет менин оюмча. Бул кырсык болду. Тегеде бир электричество бирдеке кетип анан ошондон улам чыккан. Бирок бул өрт деген жакшы нерсе. Бул өз деген кризис, бул аябай кыйын адамдын башына түшкөн түйшүк. Бирок ушундай түйшүктө, ушундай чоң кризисте жаңы чечимдер пайда болот, жаңы кадамдар пайда болот, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Азамат келиңиз болду ушундай. Ошону пайдаланып азыр мынакей буюрса жаңы кухня бүтүп калды. Азыр жеңебиз иштеп атат анын үстүндө. Ошондой бул жөн эле трагедияга эмете бербеш керек. Жок, мен ушундай көз карашка келгениңиздерге жакшы кейси бар да. Шалдай отуруп депрессияга кирет. Анткенде киши адам өзү жоготот. Ушундай кыйынчылыкка. Себеби кээде биз жанагы адам бир дөөлөт түптөдө, байлык түптөдө элечи, бир нерседе мээнеттин күйүп кетсе эле бүттү, ошо менен шалдайып калгандар да барбыз. Ошого мисал да сиз азыр айтып мындай да биз мен бүгүн даже мынтип айтам. Мына компания шоро чоң бренд пайда болду. Могу заводдун баары өрттөнүп кетсе дагы башка жерге салып алам. Бренд бүтүн калды да. Бренд деген ар бир адамдын мээсинде жашайт. Ошол адамдар өзү ошону көтөрүп кетет. А завод өрттөнүп кетиши мүмкүн. Мына биз эмнени түздүк? А жанагы арам оокаттарды өрттөнүп кетсе алар жоготот. Алардын эмеси түштү, дүйнөсү түштү. Арам оокатты чогулткандар өрттөп кетсе, мына алар жоготту болуп эсептелет. Себеби алар материалдык байлык жоготту. А мен моралдык жанагындай
интеллектуалдык байлык элдин биягында жашайт. А жанагы адал арам оокаттардын берде жашабайт, элдин берде жашабайт. Алар шүмшүктөр, уруулар мондай деп түшүнөт да. Жумаке, кээде биз мынтип ойлойбуз да, массанын, коомдун аң сезими бир адабият же музыка, театр өзгөртөт депчи. Мына сиздердин өндүрүшчүсүңөр мындай карасачы, бирок силердин кылган ишиңерди элечи бир адабият улуттун маданий дөөлөтүн түптөгө кантип чоң койгозо да. Мындай ойлонууга себепкер да, жаратып атканыңыздар көрүп мындай көз караш. Эми бизге ошондой маңдайыбызга ушуну бергендиктен ушу менен иш кыласыңар деп, мисалы Всевышний деп коебуз го, Кудай Таалам ушу бизди ушул берген, ушул силерге ушуну берейин, силер ушуну окутарыңыздар деп. Жана YouTube'да табылген бир акыркы сөмкалардын бирөө го дейм, жана чуңкурчакка жол салынып атканда өзү бир шеге киши баратын туйган го дейм. Аякта ушуга өмүрүм жетип калар бекен, ушу жолду аягына чейин куруп койгон го деген. Эми өзү дагы ичинен сезсе керек. А киши бүт ошо өмүрүнүн агына чейин иштеп иштин кызыкчылыгына арнады өмүрүнүн баарын. Өзүнүн ишинин ден соолугу жөнүндө ойлоп койгон жок. Хотя ойлосо деле болмок да. Эми ойлосо болмок да, ушу азыркы кезде эмне анан бул 67 деген адам тиги ушу 60-ка ашканда түшүнөт экен да, турмуштун, жашоонун кызыгычы. Мен ушу 60-ка келген акылыма келбедимби? Жашоо дагы ассыз экенин түшүнүп, мына тамаша эми асты да. Кыла турган иштери жаман көп да. Анан несправедливо да, акыйкатсыз да. Жаңы акылга келгенден өлүп калсаң. А биздин баягы эски жашоонун нормасы менен алганда, союздун нормасы менен алганда. 67-ге чыккан киши тиги бурчта печканын түбүндө, кемпирдин түбүндө качан чай берет, качан ким конокко чакырат деп отурган жашка келдик да. Аны мен айтып атам, ничего подобного. Дагы алдын күрөш асты да. Күрөш асты да. Дагы далай жумуштарды жасайбыз. Себеби пайдаланыш керек да. Мына мен алган опытым, мен мудрус. Мындай. Жаңы мен башым, мен пайдаланыш керек да. Коомчулук пайдаланыш керек. Коомго мен пайдам менен тийиш керек. Туура айтасыз. Тиги өз жакта айткан жокмун, аякты амалдап болсун. Башка иш кыла турган иш көп. Жаратылышта деле. Анан мага эч ким мешает эткен жок да. Менин ден соолугум жакшы болуш үчүн мага эч ким мешает эткен жок. Мага эч ким жол таба албайт экен. Азыр мөмөт арак делечи, эми түпүйүп бир барабына келгенде жемишин берет эмеспи? Ошол жемишин беребиз, өлтүрүп коюп атпайбы? Ошентип мара өлтүрүп коюп атпайбы? Пенсияга чыгарып, болду сен эч кимге керегиң жоксуң деп, ты уже никому не угодный человек. Деп ушинтип анан элдер ушинтип өлүп атпайбы? Мындай бизнес өндүрүш жаатында устат шакирт институту мындай мектебиңиздер барбы сиздердин? Мындай артыңыздардан мектеп деген толтура жанагы студенттер чакырат, школдорго барабыз, ар кандай немери чакырат, ошол эле жүрөбүз, анан колдо бошобойт эле. Мен азыр колдом эле бошобойт, менде проекттер бар. Мен азыр кызыктай проекттер менен иштеп атам. Эң кызыктуу проекттер менен. Айтсаңыз болобу, сетин чыгарып? Жок, андай эме. Андайды айтканга болбойт. Мындай жаралып буту менен басып, анандай басып калгандан анан көргөч керек, баягы мына ошол бала ошо депчи. Кээде өзүнчө отурганда көңүл эргитмеспи? Тилди кычыштырган бирдеке барбы? Айта турган азыр мындай жаман журтка кайрылуу кылып, ой, жолуң болгор кыргыз, монтсең турмушуң оңор этеле, монтсең кыргыз байт эле деп. Эми ар ким өзүнөн башташ керек. Ар ким өзүнчө салым кошолу. Бир эле кишини күтүп отура бербей, ар ким өзүбүз ойлонуп, салым кошуп, анан татыктуу тандоону жазайлы. Тандоо келгенде ит болуп калып атпайлы. Шайлоого келгенде, азыр шайлоодон шайлоого чейин жашап калган кезибиз. Анан азыр татыктуу тандоону жазай турган кезге келдик. Уламел алданып калып атам, мына көрүп атасың. Мына эки жолдук төңкөрүштөр. Мына эми карачы, мына азыр Украина эмне болуп атат. Эми жалпы мынакей коомчулуктун кызыкчылыгын көздөп мисалы айткым келсе, мен эми өзүм жаңы өзүм келип башым үчүн же коллективдин келип башын окат кылсам кыла берем мен. Бирок все равно коомчулукта жакшы болбой турса, элиң жакырыланып турса, эл ыйлап турса, эл итке минип турса, анан ошондон сен өтөсүң да көчөдөн. Туура. Өтөсүң, көрөсүң да, показатель жолду көрөсүң. Жолуңдагы мынакей жол деген жок бизде. Ушинтип азыр итке минип турган кез.
Демек биз могу 27 жылда билесиң кандай кетишибиз керек эластык. Биз азыр аябай арттагы мамлекеттердин катарына киребиз. Бул показатель, главный показатель болуш керек биздин эл үчүн жана тиги аткаминерлер үчүн. Муну ошол показательди астыга жылдырса, биз айтышыбыз керек. Жана биздин шайлап ишенген аткаминерлерибиз жакшы жумуш жасап атат, реформа жасады деп. Коомчулук реформаны күтүп атат. Бирок күтпөй ар ким өзүбүздөн баштап салым кошор. Мен элге ушуну каалайт. Жалкоолуктан кетели. Анан жакшы тандоону. ооба, Тандоо себеби биздин тарыхый мүмкүнчүлүк да шайлоолор. Тарыхый кетем. Жылда эле мына уже канча биз опытный боло баштадык. Опытный болуш мына Украина кандай тандоону алып алды. Ооба. Кандай тандоо жүргүздү. Анда эми Украина Европага жакын болгон үчүн да улуттун аң сезими да жактан келип атпайбы? Демократиялык баалуулукка жактан келип атпайбы? жетип калыптыр да. Бирок Борбор Азиянын калкынан Кыргыз биртке сыймыктасак да болот, кичине демократия. Жок, эми жактан сыймыктансак болот, бирок негизги показатель жашоо немебиз. Мисалы азыр чөчөгө чыгып айтып критика жагынан биз кыйынбыз. Бирок жашоо сапатыбыз ичкен чайыбыз карандай болуп калат да. Жупун болот. Жупун болот да ичкен чайды жупун. Жанагы 20 койго байланып. Ошо койду кайтарып эле качан баягы мен шайлаган эми качан мага огородтун келип чөбүн чаап берет деген сыяктуу жүрүп атпайлыбы? Анан баягы 5 жыл өтсө баягы кайда баягы ал өзүнүн чөбүн чаап кетип калган. Ишиде жок. Азыр ушундай өзгөрчү кесип болуп турат. Ошо тандоодон жаңылбай эле. Дагы эмне айтым максыз? Мында кээде өзүнчө отурганда жакшы идеяларды айтасыз да. Макул мындай келсек. Бизнестин мээнети, мүшкүлү көтөн жакшы айтканы бар. Өзүңдүн ким экениңди билгиң келсе, бир ишти башта дейт да. Анан эле билинип каласың дейт. Же ишти жарым жолго таштайсың, же аягына чыгарасың. Сиз өзүңүздүн ким экениңизди тааныдыңызбы? Мен өзүм ким экенимди көпкө чейин эле тааныбай жүрдүм. Мен bu tavuğun attokuru болуп эле жүрдүм да. Attokuru болуп жүрдүм да, ошо жарманы жасап от жагып гүл чыгарып, жарманы муздатып, аны бөтөлкөлөргө куюп, анан кийин кайра муздатып, анан аны сатып, анан кайра акчасын санай албай, ошо эл менен иштеше албай ушул канча баягы 16 баласы бар аялда эле эки бутуң талтай эле жатып каласың ушинтип эле. Бирок табак сиз айтчу эле ошол мен анан конечно анын зачем иштейм анан. Тиякта бир малай жүрсө ал зачем иштейм, эмне кылат ал? Ал ошо эшикте жумушту билчи, мен бул жумушту билчимин. Ошо биз ар ким өзүнүн жасаган жумушту ошо ыраазы болчубуз. Ушундай биздин функция бөлүнгөн болчу. Ал биздин негизги эмебиз. Анан ушул мен акыркы мына 5 жыл 6 жыл болду тиги менеджменттен кеткениме. Соrodum bu. Менеджмент тиги башкаруудан кетип анан азыр мен акциясы кимде бул компания? Акция өзүбүздө эле деми, өзүбүздө эле. Башка өнөктөштөр да табылды го. Башка өнөктөштөр бар, бир өнөктөш табылган эми ал. Жанагы кургак порошок жанагы кымызды да пайда кылды, жаратып пайда кылып баштагансыздар. Жана фрукты, жер жемиш менен аралаштырган. Ошону кезикпей калдыңыз. Жок андай. Жок андай жасай элекпиз азыр биз. Болдон эле куюп атабыз, ал кымызды жарата элекпиз азыр. Эми ал астыдагы проектлер. Астыдагы проектлер. Ошо азыр анан могу Кыргызстандын азыктары, мөмө жемиштери ушунун рыногун кеңейтүүнүн жолуна жана экспортко эгер жана талкан шоколад арыбысачы экспортко чыгат. Баба дыйкандарга, багбандарга жарык тийеби рынокду кеңейтүүгө? Себеби рынокду таппай атышпайбы, кээде чиритип ийип атышат, өстүн неметип өткөрө албай текейден. Биздики жанагы тиги таможня союз болуп бөлүнбедик ми акыр канча 3 жыл болду, ошонун аркасында иштеп атпайлыбы? Ал деген биздин пайдабызга иштеген жок. Россия Беларусь биздин пайдабызга иштеген жок ал. Туура. Мына турат, көрүп атасың, мына таможня эмне болуп атат. Мына картошкасын 5 сомго сата албай, бул эмне деген? Ушундай таможня сайттын кимге кереги бар? Жер жемиштерди бул таможнядан өтүш бул эң мындай жетип турган это унижение деп койсо болот. Оскорбление. Эми адамдык сапатын могу жерден өтүп атканда мен казактым. Мен койго окшоп калам. Өзүмдү койго окшоп сезип калам да. Адам экениңди унутуп каласың ошол жерден.
Сен ит катарына, малга, адам катарына эсептебейт. Таможняда не? Ушундай мен өткөн жерден өтүп могу жана жолдун кебетесин карасаң, андан көрө мен Кызылойгорте тоон арала баскан жакшы. Чыңайлап. Ошол жерден өткөндөн айла жок өтөсүң. Эми жумушуң барыш керек болот. Эс алганда Алматы аркылуу учкун келет. Учасың. Анан ошол жерден о таможня өткөндө барсаң эми жана челноктордун багыштыр күнүгө бир 500-600 сом 1000 сом табамда ошол жерде тияка бияка таш ошолор менен катар менен басасың. Просто жалко. Тиги бир жакшы суроо ойго келип ошо менен эсимде жоготуп койдум. Жанагы болбосо ошол жанагы картошканычы карапайым элдин жашоосун ушу турган Кытайга өткөрүүгө кыргыз өкмөтүнүн чамасы жетпейт беле. Бир кварталына эле кетип кала турган картошка эле да канчадан чирип арзан кетип калды айтпайбы. Эми аны мындай дипломатиялык кызматташтык кылымдан берки кошулуп иштеш керек да. Дипломатиялык иш жүрүш керек да. Бул деңгээлде жанагы өкмөттүн деңгээлиндеги ушул эмнени алсак болот, эмнени берсек болот, тияка эмне ушу алым карым катнаштын баарын ушу өйдөнгү деңгээлде түзүш керек. Ошонун шарттарын түзүп бериш керек. Италия азыр өтүп атпайбыз. Азыр эмне болуп атат? Кытайдын эле бир эле баратага тээп атат, бияка эле тээп атат. Бияка эле биз аларга өткөн импорт эле. А тияк экспортто аны эми ладно, силердин майка түрсөңөр биз алалы. Биздин айыл чарба биз аркылуу коридор болуп силердин эмеңер монча кетет экен, монча айына миллиард. Эми жок дегенде бир канча миллион болсо биз карчыгын алып дегендей. Биздин айыл чарба мал чарба рыногун кеңейтүүгө чоң мүмкүнчүлүк да. Кытай коңшу болуп калганыбыз. Бизде деген продуктлар 1,5 миллиард халк алар жасалма тамак менен оокат кылып атат. Ага каранды биздин таза нукурат. Алар өздөрү билет ошол жасалма тамак ичип аткандарын. Эми аны иштеш керек да. Иштеп таможня союзу ошондой болуп, азыр таможнядан өтө албай продукттар өтө албай турганы аябай өтө кейиштүү да. Өтө кейиштүү бул. Ошон үчүн айтып атам, итке мине отурат деген ушул. Сөз соңуна келип калдык окшойбуз. Эгер колуңузга бир сый кырчын таягын берип койсо, эмне кылып көрсөтөт элеңиз? Сый кырчындан таягын берсе, остров. Остров барын айтпай коелум ал островду. Таяк берип койсо мен кыргыз элиме жакшы достойный жашоо каалайт элем да. Достойный эмне деп коет кыргызча? Мындайды тилге келбей калат. Ушундай бир бардар жеткиликтүү, ушундай өз эмгегибиз менен өзүбүздүн ушул татыктуу, ардактуу жашоону каалайт элем да. Өз эмгегибиз менен өзүбүздүн ушул жаратылыштагы гендерибизди пайдаланып, жаратылышты пайдаланып, бизде реальный сектор деген көп аябай. Мүмкүнчүлүктөргө ошонун баарын пайдаланып, биз деле ушу элден калышпай, ушул ардактуу бир татыктуу жашоону жашасак деген оюм бар да. Жумаке, рахмат келип бериңиз. Абдан жакшы маек болду. Бүгүн сөз жазылды. Кулакты кузун кандыргандай сөз айттыңыз. Рахмат.